Assalamu alaikum. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн 2018 жылдын 21 декабры 2019 жылга 10 эле күн калды, саналуу эле күндөр. Кудайга шүгүр, кече кар жаады эле. Бүгүн Ошто күн ачык, абанын температурасы күндүзү 10 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Эгерде сиздер ушул видеону кайсы жерден көрүп жаткан болсоңуздар, анда жайгашкан жериңиздерди жана сиз жайгашкан аймакта абанын температурасы канча градусту көрсөтүп жатат, андан сырткары аба ырайынын абалы кандай, ошол боюнча маалымат берип коюңуздар. Бул Ош шаарындагы Исакбек Монуев атындагы көчө. Сол жакта Рамазан турак-жай комплекси, анын арт жагында жакында эле Глобус ачылды. Ал эми бул сиздер көрүп турган көп кабаттуу үй Ош мунарасы деп коет. Түрк компаниялары салган, Сонбай Гроуп деген курулуш компания салган көп кабаттуу үй, элдер жашап жатышат. Эгерде биз ушул жерден оңго бурула турган болсок, Привокзальный көчөсү, бир аз жүргөндөн кийин оң жакта Фрунзе гипермаркети дагы жайгашкан. Сол жакта биринчи кабатта жалаң бизнес точкалар, Аль-Фараби мода үйү да ушул жерде. Фрунзеге келдик, стоянкасы. Фрунзе ушул жерде көрүп атасыздар. Эгерде Ошто Фрунзе кайсы жерге түштү экен деген суроо сиздерди кызыктырса, ушул жерде жайгашкандыгын көрүп койсоңуздар болот. Мына ушундай биз Оштогу Ош районуна Кара суу көчөсүнө багыт алып бара жатабыз. Мына сол жакта темир жол жайгашкан, бирок мына асма темирлер турат го, сары жүк жүктөөчү, жүк көтөрүүчү релис вагондорго жүк жүктөйт. Поезд ушул жерге чейин келет. Ушул жерден жүктү жүктөп, анан каалаган багытына жолун улантат. Эле бул көчө Навай көчөсү. Биз сол жака жүрө албайбыз. Жүрүүгө мүмкүн эмес. Ушул көчө менен түз базар тарапка түшүп кетсе болот. Жаңы Достук көчөсү ушул жакта жайгашкан. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Мен сиздерге ийгилик каалаймын. KG Press жана Тез кабар каналдарын көрүп туруңуздар. Биздин каналдар менен жашооңуздар кызыктуу болот. Турмуш тиричилигиңиздерге баалуу болгон, пайдалуу болгон маалыматты Тез кабардан гана аласыздар. Жагымдуу маалыматтар менен биз сиздерди камсыздайбыз. Көрүшкөнчө.